Тагаева Кызылжебек Кубанычбековна Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы Ыйгарым-Укту өлкөлүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Айыл курчай конгон жоролорун ордо үйгө чакыртып узак сөзгө киришти. Ак Балта ала тоолук кыргыздардын башына түшкөн караан түндү, Ороздунун Таластагы ордосунун кулаганын, кыргыздар аңдалап тараганын, өздөрү айдоо менен сүрүлүп Алтайга келгенин төкпөй чечпай айтып отурду. Куудай кереге сакалы көкүрөгүн жапкан, карыса да кажырынан жазбаган чыйыр бий төрдө чаңкайып, бирде кейип, күңгүрөнүп, бирде көк түтүн бүркө үшкүрүнүп, көккө үн катпады тунжурап. Аңгеме сөз бүткөндөн кийин бир оокунда атаңдын көрүдүйнө деп күңгүрөндү. Кайран баатыр Орозду, кайран гана канкудам. Эмнеге кабарсыз болду десем, ушундай беле. Жаны теңирге аманат. Балта балам, биякта биз да туюкка камалдык. Манжуу келип Алтайды калмакка ээлетип, ала тоо менен арабызды бөлүп салган, каттатпай койгон. Ушу турган миң сууга да суранып араң каттайбыз. Баягыдай эмеспиз, бирок силерчелик мүшкүл тартпадык. Чогулбуз, буга да шүгүр, эл аман болсун. Чыйыр бий көтөртүп берген конок үйгө Ак Балта бир апта үргүп жатты. Күндө шашке чайда чайып кайнаттым. Бир убак түштөн кийин эт башым, бир убак бий экөө аңгеме куруп, эртеңди да козгошот. Акыл тегеретип, ыдыраган эл камын ойлошот. Ак Балта айтты: "Бияке, эң оболу кубаты кеткен белибизди бекемдесек, эл башынан курап, бир жерге топтой албасак да, кумга сиңген суудай болуп жоголуп кетпесе, тукумубуз ата тегин унутуп, бөтөн атка өтүп кетпесе, жолун таап, катташ курсак. Башы сен боор бүтүн кыргыз калбады. Нойгут тайпасы сууга агып отуруп, аман калган 7 үйү менен эрчи келди. Ушуну менен муун үзүлүп кетпесе экен деп теңирге жалынам. Ногойдон 40 үйлүү тайпа болуп, тек кууган башы жакып күйөө балаңар, кызыңар Шакан эл көргөндү кошо көрүп, арыган менен арыды, чаалыккан менен чаалыкты, али көз жары элек.